экспертизаның жыйынтыгы чыкты. Ал эми сиз болсо буга чейинки берген интервьюңузда айтып атасыз. Судья видеону башынан аягына чейин көргөн жок депчи. Башынан аягына чейин көрө элек болчу, анан диск алып баргандан кийин башынан аягына чейин көрдү да. Көрүп тургандан кийин адвокат ходатайство сурады, прокурор жок деди. 10-15 мүнөт барды өзүнүкүнө, анан кийин ошо барып алып туруп өзүнүн оюн чечти, жок депчи, кажети жок деп бул жерде. Вот ошондой болду, анан ал жерден эми судту деле, прокурор деле күнөөлөй турган жерим жок. Суд аябай честный, жакшы деп уктум, мындай адилеттүү чечим кылат депчи. Анан ошого ишенип атам. Прокурор эмне ал өзүнүн жумушун кылып атат, ал 6 жыл деп айтып берет, бирок акыркы сөз сотто болот баягы. Сот эмне десе ошондой болот да. Анын жумушу өзүн аткарып атат, аны күнөөлөй турган жери жок. Жеке сиз өзүңүз кандай ойлойсуз мындай? Эми бул аша чапкан. Кандай жаза колдоnuш керек? Эми бул 313-берени, например, түрлүү мындай неме болуш керек болчу да, кандай десем, кегиле чогуу мушташабыз, мынтебиз, бөлөбүз, моундай кылыш керек, булар монтип атат деп бир согуш кылып мен аркылуу эки неме урушуп кетип регион, бир нерсе болуп, жок дегенде бирөө жарадар болуп, больницада жаткан болсо, анда ушундай берени туура да, андай адамгачы. Мону сөгүнүп коюш үчүн билбейм, мен ал жерден жана туура сөгүнгүлө дегем да. Диалектке неметкен болчумун да, жанагы диалектин элечи, туура сөгүнгүлө, алдыгы сөзүңөрдү түшүнбөй атам, силер сөгүп аткан сөзүңөрдү. Кыргыз тилинде андай сөз жок, андай тил жок, силер сүйлөп аткан деп ушинтип койгон болчумун да, жаман сөгүнүп мындай ыплас сөздөр менен айтыпчы. Аны эл журт мындай туура эмес түшүнүп алды, буну бөлүп атат, бизди неметип атат, кемсинтип атат дегендипчи. Ошентип сот болуп кетти. Негизи сиздин буга чейин айтып атасыз, мисалы, видеонун бир кайсы бир бөлүгүн бөлүп алып кана анын составын. Негизги айтайын дегениңиз ошондо диалекттик сөздөр менен сүйлөгөнгө туура кыргыз тилинен туура сүйлөгө деген. Жок, ал жерде мен ал айтыш үчүн кирген эмесмин. Ал жерде жөн эле түндө саат 12-де кирип 4-кө чейин таң атканча эфир кылгам да. Мындай кылар иш жок болупчу. Алматыда жатып алып ошону кылып аткан болчумун. Ал жерге бир нерсе сүйлөп, мындай элдин маңызын элге сүйлөйүн деген оюм жок болуп, жөн эле мындай кылар иш жок, эми сүйлөшкүм келет, ойногум келет, таанышкым келет деген ошентип эле телефонду коюп эле эфир кылып аткам. Анан астан энеге, жакпакка мындай ага чейин жакпачумун да, хейтер деп коет, начар сөз жазган адамдар. Андайлар бир топ эле болчу. Энеге, карындашка мындай уят сыйт, мындай тягың, биягың деп. Бир чыдадым, эки чыдадым, анан кийин уже ал жерден жарылып кеттим да. Жарылып кетти, аларга да сөгүнүп, анан кийин сөккөн сөздөрү ошо диалект менен болду да. Диалект менен ошентип анан байкап калып, анан ошон үчүн жана сөздөрдү айтпадым да. Ош тиги бул депчи. Мен сөккөн сөздөрүм эле кайрылып, мен жеке ошолорго кайрылгам. Анан ошо эфирде эле айткам, жалпы Ошко тиешем жок. Өзүм энем ошо жактан болотса, кантип досторум, туугандарым болотса, кантип жамандайын. Мен өзүм мындай трайбалист эмесмин, наоборот, өзүм жек көрөм да ушундай бөлүнгөн адамдардычы. Азыр жактоочунун эмгеги акчасын акча төлөп атасыздар? Албетте, анткени мен соттолуп кетсем, бул соттун эмеси менен, решениясы менен биз келишпейбиз. Анткени мен кайта дагы бул жерден энекем, туугандарым баарды чуркашат соттогочу. Кайта жана бир нерсе деп коет экен го, Верховный судка чейин барып, городской суд тиги бул азыр биздики райондук суд болуп атат. Городской анан Верховныйга чейин ар бир иш болгон сайын адвокат деген акча төлөш керек. Андан тышкары жүрүп жакпак иштерди бүтүргөн баарына акча, бир талай эле акча керек экен. Анан кийин үйдө өзүңүздөр көргөндөй эле Инстаграмдан деле көрсөттүм. Жөн эле мындай аша чаап эле акча сурай берген жокмун, кудайчылдай болуп деп. Чындап эле карантинден кийин дагы аябай кыйналыш болду. Вот ушу ошентип акча сурап, бирок жакшы ушу эл журт аябай мага жардам көрсөтүп, жеке финансовыйдан эмес, мындай моралдуу жактан дагы энекеме дагы бүт баарыбызга жазып, аябай интернетте талкуулар болуп атат бүт жерде элечи. Анын баардыгын окусаң да көбүнчөсү иши кылып мындай эл Ош жакта аябай кечиримдүү эле экен. Бүт баары эле кечирдик, болду эми 6 жыл аша чапкандык жетишет алдыга. Мондай депчи. Ошентип неткенде ошонусуна дагы рахмат. Аябай мындай жүрөккө жакшы угулат экен да, мындай баарды кечирдик десе дагычы, мындай бир тоо түшкөндөйчү, мындай белден эле мындай жоондан түшкөндөй болуп анан деп азыр өзүмө келип бир аз жакшы немелер тартып баштайын деген ой пикирлер бар, бирок азыр биринчи мо сотту бүтүрөйлүк. Эгерде бүтпөй калса, анда дагы согушабыз. Же аяктан да утулуп калсак, анда уже Кудай таала пешенеге жазган нерсе болот, ошонун сыноосун көтөрө билиш керек анда. Ал жака анда күлүп жайнап эле өзүбүз эми ал жерден көз жумган жокпуз да. Эми отурса отуруп калабыз, иштик болот. Мисалы, азыр сот ачылып атпайбы, сот болуп турумчу, бирок ошого карай сиздин жакындарыңызды киргизбей тартып атыптырсыз. Ооба. Ошол жөнүндө айтсаңыз.
жерде карантинге байланыштуу деп киргизбей атат, бирок сот ачык. Киргизбесем жабык болуп калып атабы билбейм, бирок сот ачык деп турат. Ачык деп тургандан эч кимди киргизиптирбей атат да. Мен колдоочуларымды, тааныш туугандарым келип, энемди дагы эч ким кирип отурган, жалгыз отурам жактоочум менен. Мен анан бир котормочу соттор менен эле болду, башка эч ким жок ал жакта. Могу жума күнү эмне болот билбейм. Енді ошонун баарын киргизип ии деп койсо жакшы болот го дейм, ошонун баарын көрүп туура чечим кылабы, адилеттүү депчи. Жума күнү болот ошондо. Жума күнү саат 10:00 башталат. Эне мен мындай сотто өзүм азыр акыркы соттор өзүм катышып калдым да. Миң начар болот атса дагы барып, баары жакшы болот, мам, сонун болот, коркпой элеңиз деп алдап неметип атам колдон келишинче. Бирок тияк бияктардан көрүп, настроение болуп үйдө жатып, тамак да ичпей үйдө ошо жөн эле көзүн ачып эле турат, телефонду карап элечи, бир нерсе болуп кетет деп эле. Анан ошондуктан жана комментарий жазып аткан адамдар ошолордун баарын окуйт. Ар бир YouTube, Facebook'тарга кирип алып, эч түшүнбөчү. Азыр бүт баарын окуйт да, кирип алып өзүнчө аккаунт ачып алып, анан ошо мени колдоп жазган адамдардын баарына рахмат айткым келет, анткени мунун баарын энем окуп атат. Анан өзүнө бир аз жакшы болуп, маанай көтөрүлүп калып атат да.